Окуу жайда студенттерге татыктуу билим берүү максатында тынымсыз жеңилдиктер жана мүмкүнчүлүктөр түзүлүп турат. Алардын бири Келбил мобилдик тиркемеси. Бул тиркеме окуу процессинин айрым аспектилерин автоматташтырууга мүмкүндүк берет. Ошону менен бирге студенттерге университеттен тышкары маалыматтарды камсыздайт. Колдонуучу Play Market'in өзүнүн телефонунан поисковикке Келбил деп жаза турган болсо, мындай бир формасы чыгат, Келбил приложениянын. Аны ачкандан кийин установить кнопкасын басыш керек. Программа көчүрүлгөндөн кийин төмөндөгүдөй экран чыгат. Бул жерде я студент, я преподаватель тандаш керек. Анткени приложение студенттер жана мугалимдер үчүн түзүлгөн. Эгерде студент болуп кире турган болсок, я студентти тандайт. Экинчи терезе ачылат. Бул жерден логин жана пароль териш керек. Логин, пароль бул университет тарабынан берилген. Ар бир студент үчүн индивидуалдуу логин, пароль берилет. Деканат тарабынан ошол логин, пароль терип кирет. Киргенде экранда мындай төмөндөгүдөй форма ачылат. Бул жерде студенттин сүрөтү, аты жөнү, группасы менен чыгарылып берилет. Бул приложениянын азыркы учурда эмнелерди алууга, көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Уведомление бар. Бул университет тарабынан же деканат тарабынан ар түрдүү маалыматтар берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Мындан сырткары, мисалы сессия убагында, сессияга чейин модулдар маалында ар бир предметтен мугалим балл койгондон кийин автоматтык түрдө студенттин телефонуна келип түшөт. Мисалы ошол математика предметинен 25 балл алынган. Кийинкиси бул расписание кетип атат. Расписание эмнеси менен ыңгайлуу? Бул жерде расписание өзгөргөн сайын, мисалы студент ошол корпуска барып, расписанияны караштын кереги жок. Автоматтык түрдө телефонуна түшөт. Бул жерде саат канчада башталат, эмне деген предмет, кайсы аудиторияда жана мугалим ким. Кийинкиси учебный карточка. Биринчи курсунан азыркы учурдагы окуган семестрине чейин толук маалымат чыгып келет. Кандай дисциплиналарды окуду, алар канча кредиттен турган, канча балл алды жана ал кандай баага татыктуу болду. Кийинки көйгөйлөрдүн бири бул контракттык формада окуган студенттер үчүн. Бул биринчиден төлөмдөрдүн бардыгы терминал аркылуу, банк аркылуу өткөн. Анын ичинен терминал. Эгерде терминал менен төлөй турган болсо, программа автоматтык түрдө жана оперативдик тест келип түшөт. Терминалга кантип төлөйбүз деген жерге келгенде ушул маселе келип чыгат. Шифр оплаты. Бул шифр оплаты студенттин кыймылы менен өзгөрүп турат. Эгерде студент группа алмаштырган болсо, же кийинки курска өткөн болсо, шифр алмашат. Ошол алмашкан жерде студент мисалы шифрын табуу мүмкүнчүлүгү бир аз кыйын болуп калат. Анткени ал шифрды бир гана деканат берет. Деканаттын дайым эле убактысы боло бербейт. Ар бир студенттин шифрын өзгөргөн сайын көрсөтүп берүүгө. Тиркеменин жардамында студент ошол терминалдын жанына барып туруп, акыркы учурдагы шифрын көрүп алат. Андан кийин канча контракт өгүш керек, канча төлөдү жана канча карзы бар. Мындан сырткары поддержка деген функциясы бар. Бул жерде WhatsApp аркылуу өздөрүнө керек болгон суроолорду бере алат. Бул тиркемени түзгөндүн дагы бир себептеринен бири болуп, мурда бул автоматташтырылган система интернетке чыгарылгандагы бардык студентке тиешеси бар, тиешеси жок адамдагы студент тууралуу маалымат алуу мүмкүнчүлүккө ээ болгон. Приложение чыккандан кийин бул студенттин логин, паролун билген гана адам кире алат, көрө алат. Эгерде ата-энеси ошол приложениянын айылда туруп көчүрүп алса, ошол эле студент логин, пароль менен кире турган болсо, азыр студент көргөн маалыматтардын бардыгын ата-эне көрө алат. Бул сыяктуу түзүлүп жаткан тиркемелер, аткарылып жаткан иш-аракеттер студенттер үчүн гана эмес, ата-энелерге да кыйла ыңгайлуулук жаратты. Анткени балдарынын жетишкендиктерин көзөмөлдөй алышат. Аны менен катар окуу процессине тиешелүү маалыматтарды тез, жеңил жана кечиктирбестен ала алышат. Нурзада Ульмасова, Руслан Мирзаев, Үмүт телестудиясы.